Арыбаңыз агай. Өткөндө ошол Ноорустун улуубуз күнү жөнүндө айттыңыз. Ошол Ноорустун. Анан мыногу исламдагы Орозо айт, Курбан айт майрамы, христиандардын өзүнүн майрамы бар. Эми ушулардын айырмачылыгы кандай? Булардын айырмачылыгы аябай чоң. Анан маанилери дагы адамзаттын жашоосунда, өмүрүндө ошол адамдын жашоосуна ак жашап түбөлүк өмүргө өтүп кетүүдө булардын мааниси өтө терең. Бул жерде ошол 21 мартта айтып атпайбызбы? Устун улуу күнү деп. Улуу устун улуу күнү деп атабыз. Майрам эмес, күнү деп атабыз. Ус бул Кудайдын ысымы. Ошол бүт асман жерди, аалам жерди, адамзатты таанытып, ус таанытып, ошодон уста деген сөз ошондон чыгат да, анын оңусу ус. Ус Кудайдын бир ысымы. Жараткандын, Аллахтын, бу Теңирдин жараткандын бир ысымы ал ус. Ошол үчүн устун улуу күнү деп айтып атабыз. Сөздүн өзү эле айтып атат. Муну кыргыз гана сүйлөйт. Башка тилде сүйлөнбөйт. Демек Кудайдын күнү. Анан ошол күнү Ноорuz деп аталат. Нооруздун ушул нур ошол нур аламдан маталап нур эл болуп аталып, нур аламдан маталап Ноорuz болуп аталып, нур болуп, анан ууз болуп, уюп ууздай. Акка жалганып, акка жар болуп, адам атабына жаралып атат. Ошол жөнүндө түшүнүп келген сөздөр. Же болбосо устун улуу күнү бул Манастын ошол бир эмесинде айтылат, асман жер чек ажырап бөлүн элек кездеги, ай күн жылдыз жаралып көрүн элек кездеги. Улуу Манас нур болуп алмуздактан береле ааламдын чындык сөзү дами ээси. Ошол асман жер жаралып, асман жер жаралып, анан ак келип, анан ошентип устун улуу күнү биринчи күн ошол март айынын 18-21-inde башталып атат. Ошол жөнүндө маалымат берип атат бул сөздөр. Бул жараткандын бүт адамзаттын, жердеги аңсыз бүт адамзаттын эң улуу майрамы бул жараткан Теңирдин, Аллахтын, Кудайдын өзүнүн майрамы. Ал эми өзүң суроо берип эле өзүң айтып атат, өз сурооңо өзү эле жооп берип атат. Анан неме болсо Курбан айт, анан кийин мына Орозо айт. Бул ислам динине ошол пайгамбарыбыз Мухаммедке түшкөн аян аркылуу болгон майрам. Бирок бул дин, бул ислам дининин гана майрамы болуп эсептелет. Башка диндер муну кабыл албайт. Ошол эле жанагы христиандардын ошол ыйык майрамы дагы Исанын туулгандыгына байланыштуу, төрөлгөндүгүнө байланыштуу, анан анын өлбөй кайып болуп көккө көтөрүлүп кеткенине байланыштуу майрам дагы муну дагы жокко чыгара албайбыз. Анткени Кудайдын эрки ааламды кармап турган чексиз ааламдын чексиз эркин ошондой сырды бизге айтып берип турган маалыматтар. Булардын баарын биз таанысак, ар бирин ордуна койсок, ошондон бу жерде христиан дининин майрамы, бул диндин майрамы болуп атат. Ноорuz неме Орозо айт, Курбан айт. Орозо айт менен Курбан айт бул ислам дининин майрамы болуп атат. Ал эми улустун улуу күнү бул Кудайдын, бул жараткан Теңирдин, Аллахтын өзүнүн майрамы эмес, күнү. Анткени күн болгон эмес да, күн жаралып, түн менен күн ажырап, асман менен жер ажырагандагы нур болуп, ууз болуп келген чындыкты айтып атат. Бул сөздүн тереңинде бүгүнкү бардык диндердин аалымдары, бардык бүгүнкү светтик илимдердин аалымдарынын илимде жок керемет касиетин кыргыз тирүү сүйлөп турат. Бул укмуш керемет. Адам акыл эс аң сезимин түбөлүк чындыгынын башталышынын ээси турат бул жерде.